Ата журт кыйын күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга. Ата журт биз төрөлүп өскөн, ата бабаларыбыз чоңойгон жер. Кыргызстандын суусу тунук, абасы таза, тоолору бийик, көздүн жоосун алган жер. Ар бир улут үчүн өзүнүн мекени ыйык болот эмеспи? Мен Кыргызстан үчүн жанымды бергенге даярмын. Уямды эч бир жанга буздурбайм. Элибизди душмандардан коргогон эр азамат жигиттерибизге чоң рахмат. Чек араны коргоп, күнү-түнү уктабай, өмүрлөрүн кылычтын мизине сайгандай тикесинен тик турган аскерлерибизге таазим. Баткен жергесинде болгон жагымсыз окуялар бүткүл кыргыздын жүрөгүнөн кана кызды. Аты жаман тажиктерден бизди коргойм деп, ажалга тике карап төшүн тозгон жоокерлерге даңк. Жанын сактайм деп октон кача албай, каза болгон жаш балдардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Балдарын жоготкон ата-энелердин жүрөктөрү тилинип, сыздап кала беришти. Чек арада душмандар менен согушкан, элин жерин коргогон агаларыбыз өмүр бою эсибизде болосуздар. Тарыхта алтын тамга менен жазыласыздар деп ишенем. Ата журт кыйын күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга. Ошол турбайбы аскерлерибиз бизди коргойм деп окко учушту. Жигиттерибиз аскерге барып мекенибизди коргосо, кыздар медицина жактан колдоо көрсөтүп болгон күчүбүздү жумшайбыз. Буйруса биз дагы ата мекенге кызмат кылабыз деп сөз берем. Кыргызстаныбыздын желеги желбиреп, түбөлүк бийиктикти багындырсын.